Мен азыр айтты ғой Жекеңер, веб-дизайнер. Мисалы үчүн бир фирма ачсаң, сен ойланосуң, кандай эме койсом, эмблема же болбосо, название же болбосо, ошону веб-дизайнер иштеп берет. Түшүнүп атасыңарбы? Ар бир мектепте мисалы биздин өзүбүздүн дизайнер бар, ар бир ишкананын эмеси болот, өзүнүн официальный дизайнер, стили болот. Ошону веб-дизайнер иштеп чыгат. Мына жерде айтылгандай, мисалы, бир да дизайнер жумушсуз калбайт экен. Дизайнерликке окугандардын баардыгы жумуш калат экен. Мына жерде жазылып турат, бул кадрдык агенттиктин сайтында 23 вакансия жарыяланган экен дизайнер боюнча. Бул мисалы мебель дизайнери болушу мүмкүн экен, көрүп атабызбы? Конструкторлор болушу мүмкүн экен. Үйдүн ички жасалган дизайнерлери боюнча азыркы учурда көп да талап, ушул боюнча суроо талаптар көп экен, бирок бир нерсени талап кылышат экен, алар компьютердик билими бар болсун деген талап кылышат экен. Көрдүкпү? Дизайнерде дагы. Бул азыркы учурдагы эң керектүү кесип катары эсептелет экен. Анан азыркы убакта көп бөлүгү интернетте өтсө, баарыбыз эле көпчүлүгүбүз интернетте убактыбызды өткөрөбүз, ал биздин жашообузга дээрлик баягы келечегибиз көбүнчө ушул интернет аркылуу байланышып калды. Ошондуктан кесиптер, жумуштар дагы бул тармакка байланыштуу болот экен сөзсүз түрдө. Демек биз компьютердик сабаттуулугубуз дагы болуш керек деген нерсени эмне кылып атабыз, айтып атабыз. Бул азыркы учурдагы эң актуалдуу кесиптер боюнча болду. Анан ошол компьютер боюнча дагы айта кетейин дегем. Мисалы азыр көпчүлүк нерселерди, мисалы больницага барса, ооруканага барсак дагы эмне кылып атабыз? Электронный Онлайн өчүрүп. Ооба, көпчүлүк жерлерде электронный болуп атат. Мына ошол боюнча жазып келдим да, мисалы медицина тармагына дагы тейлегенде дагы медицинадагы менеджерлер пайда болот экен. Демек алар эмне баягы электронный очередке тургузуу, каттоо жана башка ошол сыяктуу. Демек ар бирибиз ушул эмнеге компьютерге көңүл бурушубуз керек экен. Андан сырткары виртуалдык дүйнөнүн архитектору, учкусуз транспорттук архитекторлор, жандуу системалардын архитекторлору, булар агроинформатик пайда болот деген нерсени айтып атат экен. Түшүндүкпү? Ушул боюнча. Бүтүрүп кое бер, кыскасы, келечектеги кесиптер, же болбосо силер тандаган кесиптер өзүңөрдүн кызыгууңар боюнча, өзүңөрдүн билгениңер боюнча, андан ары мен кантип келечекте алып кете аламбы деген боюнча эмне кылышыбыз керек экен, азырдан кесип тандашыбыз керек экен. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, ушул боюнча айтайын дегем.